Мурдагы күнү 4 апрелде 1 май райондук сотунун судьясы Адылбек Исенбаев Акнет компаниясынын негиздөөчүсү Кубан Ажимудиновду 7 жылга кести. Акнет менен кошо иштешкен Стройсеть ишканасынын бухгалтери Ирина Лященко 6 жылга кесилди. Акнетти рейдерлик жол менен басып алуу аракеттерин күч түзүмдөрү 18-жылы баштаган жана алардын бул кара ниет иши аяктап калды. Күч түзүмдөрү кайсы бир чоң киреше тапкан компанияларды басып алып карактайт. Бийлик болсо андай иштерди токтоткондун ордуна көз жумуп коет. Анткени тигилер бийликке дагы жем таштап коет. Жеке менчик компаниянын ичинде кайсы бир арыздашуу чыкса, аны жөн гана жарандык сотто териштирип чечип койсо болмок. Бирок бийлик жана күч түзүмдөрү Акнетке салык инспекциясындагы, эсеп палатасындагы жиберген. Төлөнбөй калган салык тууралуу маалыматтар чын болсо, ал акчаны Акнеттин банк эсебинен алып гана мамлекетке которуп койсо болмок. Бирок күч түзүмдөрү ал каражатты дагы билгениндей пайдаланып, жолтоо болбосун деп Ажимудиновду дагы камап жатат. Орто жолдо күч түзүмдөрүнүн пропагандасын таратып, кара ниет ишке журналисттер дагы өз салымын кошуп жатат.